Европанын шаарларында Израилдин Газадагы согушун токтотуу талабы менен көптөгөн чоң митингдер өттү. Израилге курал жеткирүү токтосун, анта берүү жарабайт. Израиль геноцид деген айыпты четке кагат. Ал максатыбыз Хамасты жок кылуу жана барымтада калгандарды мекенине кайтаруу дейт. Бирок 100дөн ашуун гуманитардык уюм Евробиримдик Израилдин айтылып жаткан адам укуктарын бузуусун токтотуу үчүн көбүрөөк аракет кылышы керек дешет. Айрымдары Евробиримдик согуш кылмыштарына шериктеш экенин айтат. Газада кырдаал чектен чыгып кетти. Болгон эреженин баары бузулду. Евробиримдик чокул аракетке өтүшү керек. Евробиримдик ал Газага жардам берген дүйнөдөгү эң ири донор экенин белгилейт. Бирок ал экиге бөлүндү. Швеция, Испания, Ирландия сыяктуу өлкөлөр Израилге катаал чараларды колдонууну талап кылышууда. Газанын балдары ашыкча көп күтүштү. Мен Европа биримдигинен чоң күйөрманымын. Менимче Европа тынчтыктын тарыхындагы эң мыкты долбоору. Бирок Газага карата биздин реакциябыз өтө жай болууда. Ал жакта геноцид жүрүп жатат. Өтө көп адамды өлүмгө таштап салышты. Европа биримдигинде 450 миллион адам жашайт. Ал Израилдин эң ири соода өнөктөшү. Евробиримдик Израиль 25 жыл мурда аны менен адам укуктарынын негизинде түзгөн келишимин бузуп жатат деген отчетун жаңы эле жарыялады. Германия, Австрия жана Словакия Израилдин эң чоң колдоочулары. Алар Израиль менен келишимди токтотуу чакырыктарын четке кагышты. Бул Газа элине жардам бербейт. Бирок бул Израиль менен диалогубуздун начарлашына же толук бузулушуна алып келет. Евробиримдик чоң экономикалык күч, бирок Газа боюнча анын бирдиктүү позициясы жок. Ал эми айрымдар мындан улам Евробиримдик чоң бааны төлөп калышы мүмкүн дешет. Европа өлкөлөрү жана Британия Израилге кысым көрсөтүү жана эл аралык гуманитардык мыйзамдарды аткаруу боюнча көбүрөөк аракет кылбай жатышат. Эми бул өлкөлөр башкаларга адам укуктарын коргобой жатат деп сөймөй менен көрсөтсө, аларга ишенүү кыйын болуп калат. Чоң глобалдык маселелерде Вашингтон Европаны четтетип салды. Ал эми Газа боюнча Европа өз позициясын аныктай албай кыйналып турат.